Кыргызстанда негизинен дээрлик эл аралык уюмдар тарабынан ондогон долбоорлор ишке ашырылып келет. Анын катарында 2015 жылдан бери Helvetas эл аралык уюму ошондой эле өнүктүрүү саясаты институтунун менен биргеликте жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу долбоору ишке ашырылды. Буга негизинен Жалал Абад областы жана Ысык Көл областы пилоттук аймак катары киргизилген. Ал эми Жалал Абад областындагы айыл аймактары дээрлик бул долбоорго катышууга аракет жасашкан. Бирок албетте өзүнүн ар бир долбоордун критерийлери, талаптары болот. Ошол талаптардын негизинде саналуу гана айыл аймактар ушул долбоорго киришкен жана өздөрүнүн долбоорлорун жазышкан. Элге, калкка жергиликтүү деңгээлде кандай кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу багытында бир катар иштер ишке ашырылган. Мына ошол тажрыйба алмашуу жагдайында Токтогул жергесинде мына бүгүн атайын иш-чара башталды. Биз ошол иш-чарага катышып жана ал жерде кандай маселелер каралды, кандай деңгээлде өтөт, мына ошол багытта сиздер менен биргеликте күбө болмокчубуз. Эмне үчүн Токтогул жергесин тандап алдыңыздар? Анан мындай багыттары кандай багытта жүрөт ушул иш-чаранын? Бүгүнкү иш-чара ошол айыл өкмөттөр аралык, жосо муниципалитеттер аралык иш-чара болуп атат. Бул тандап алган сөз, бул Токтогул эмес, жалпы Жалал Абад облусу ушул Helvetas уюмунун тарабынан каржыланган долбоорду пилоттук облус болуп эсептелет да. Пилоттук ошол Жалал Абад облусунан быйылкы жылга жалпы 21 айыл өкмөткө гранттык колдоо көрсөтүлгөн. Өткөн жылы да көрсөтүлгөн. Ошол Helvetas уюмунун гранттык каражаттарын жергиликтүү деңгээлде кызматтарды жакшыртууга багытталган долбоорлордо. Мына ошону ишке ашырууда ар бир айыл өкмөт өзүнө утуп алган гранттык долбоорунун негизинде ишке ашырылган долбоорлорду башка айыл өкмөттөргө көрсөтүп берүү максаты болуп атат. Кыргызда миң уккандан бир көргөн дейт го. Ошол буга чейин долбоорлор өз алынча ишке ашырылып келсе, быйылкы жылы биз ошону бири-бири менен тажрыйба алмаштыруу максатында уюштуруп атабыз. Мына быйылкы жылы биринчи болуп ушул Токтогул районунда, Токтогул шаардык мэриясында, эртең Белалды айыл өкмөтүнүн базасында ишке ашырылат. Бул негизгиси багыты жергиликтүү деңгээлдеги кызматтарды жакшыртуу деп аталат. Жергиликтүү деңгээлдеги кызматтар ошол айыл өкмөттөрдүн милдетине кирген 24 маселе бар. Ошол 24 маселе ушу ички көчөлөрдү жакшыртуу, ички арыктар, жарыктандыруу, таза суу чыгаруу, таза суу менен камсыз кылуу, таштанды чыгаруу, ушул сыяктуу кызматтарды уюштурууда бул айыл өкмөттөр кайсы бир багыт боюнча долбоор жазып, анан грант утуп алышканда, мына ошонун негизинде бүгүн Токтогул шаардык мэриясында ишке ашырылган долбоорду айыл өкмөттөр көрөт. Бул бүгүнкү иш-чарага Жалал Абад облусунун ошо 21 айыл өкмөттүн башчылары чакырылган, ошо пилот болуп жана грант утуп алгандар. Алар бул жерге келип ошо долбоорду кантип ишке ашырды? Мисалга таштанды чыгаруу боюнча кантип тарифин кантип иштеп чыкты? Ал тарифти эл менен түшүндүрүштөр кандай? Мисалы үчүн көп жерде иш кылайын десе эл каршылык көрсөтө берет. Тарифке көнбөйт, кымбат, арзан деген сыяктуу. Анан таштандыны кантип чыгарып атат? Жумасына чыгарып атабы же айына чыгарып атабы? Ушундай нерселердин баарын практика жүзүндө булар көрсөтүп берет. Анан эң негизгиси ошол уюшулган кызмат баягы бир эле көргөзмө катары эмес, мындай туруктуу негизде калып калыш керек да. Мына ошол туруктуулук үчүн булар баардыгын туруктуулугун камсыз кылып ишке ашырып аткан долбоорлор болуп эсептелет. Бул бүгүн долбоор каржылык долбоор бүткөндөн кийин да ошол иш мындан ары улантылып кетиш керек да. Ал ошол кеңештин чечими чыгыш керек, айыл өкмөттүн буйругу чыгыш керек, муниципалдык ишкана уюштурган болсо анын жобосу бекитилиш керек. Мында ушул нерсенин баардыгы мыйзамдын чегинде, мыйзам талаасында туура уюштурулган кызмат бул элге түбөлүк кызмат көрсөтө алат да. Мына ушундай багытта айыл өкмөттөр бүгүнкү күндө алдыңкы тажрыйбаларга жетүүдө. Ар бир айыл өкмөт Кыргызстан боюнча
өз алдынча иш кылып атат, бирок бири-бири менен тажрыйба алмашуулар өтө сейрек болуп келген. Мына биз өткөн жылдан баштап ушул иш-чараны колго алып, айлык бири-бири менен өз ара кызматташканда, бирөөнүн тажрыйбасын көргөндө биринде болгон тажрыйба практика биринде болот да. Ошондон сабак алып бул иш-чара өзүнүн эффектисин берип атат бүгүнкү. Токтогул шаары жаңы түзүлгөн шаар болгондуктан шаарыбызда көптөгөн жергиликтүү маанидеги маселелерибиз бар. Бирок анын ичинен эң көйгөйлүү деп эсептелген таштандык калдыктарын чыгаруу боюнча ишканабызга мындай басым жасайлы деп ушул багытта иш алып барууну колго алганбыз. Таштанды чыгаруу үчүн атайын ушул долбоордун жардамы менен эксперттер чакырылып, тарифтер иштелип чыккан. Алар алгач ар бир кичи райондордо, фокус топтордо, этникалык азчылыктардын катышуусунда талкууланган. Андан кийин жалпы элдик жыйында талкууланды. Андан кийин анын жыйынтыгы менен шаардык кеңештин сессиясына сунушталып, андан сырткары муниципалитеттер аралык кызматташуу конкурстан Торкент айыл өкмөтү, жаңы жол айыл өкмөтү менен биргеликте Токтогул шаарындагы балдар чыгармачылык үйүндөгү окуучулардын акысыз билим алуу жана чыгармачылыгын өнүктүрүү боюнча кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу аракеттеринин планын жалпы 700 000 сом түзүп, анын ичинен 600 000 сом долбоордон өздүк салым 100 000 сом түздүк. Bizde iki çoğun ayıl бар негизинен. Анан кийин могу негизи асфальт эмес жолдорубуз. А бирок күн жаабаган мезгилдерде аябай дегенде бизде чаң каптайт. Анан жок дегенде 10 күндө бирби, 15 күндө бирби ушундай техника болуп, жолдорубузду суу чачып турса, бизге аябай дегенде жакшы болот эле да. Эми ушундай техника алууга сиздердин чамаңыздар жосу ушундай долбоор жазуу мүмкүнчүлүгүңөр барбы? Biz mümkün boluşunça эми бүгүн биз мынау семинарга катыштык. Анан кийин ошо семинардан кийин айыл өкмөтүнүн башчысы менен биргеликте сүйлөшүп, эл менен сүйлөшүп, долбоору жазганга аракет кылабыз да. Демек сиздерге керек экен да айыл жергесинде да ушундай суу чачат турган техникалар, Мен эмес, бул жеке келген семинарлардын катышуучулары дагы ар бир айыл өкмөттө ушундай машиналар болсо жакшы болот эле деп айтып атат. Бизге абдан керек бул техникачы. Бул азыркы учурда элдин көйгөй шартын жакшыртуу максатында элдин экология биринчи эсепте бизде азыр эң керектүү экология бузулуп атат. Экологиянын сактоо бир жагы, экинчи адамдардын ден соолуктарын сактоо. Ушуларга эң маанилүү техникалардын бири да. Бул техникалар бир эле долбоордун эмесин эмес. Бул мамлекетте бул долбоорлорду колдосо болот да. Себеп деген ар бир айыл өкмөткө ушундай техникалар менен камсыз кылса, биздин элдин шарттары жакшырмак. Бул азыр мынакей жети функционалдуу неме экен да. Бир жери жолду шыпырып кетүү. Бизде жайкы убактарда кээ бир айылдарыбызда чаңдуу болот. Элдердин ден соолугуна зыян. Канча деген жаш балдардын элибиздин ден соолугуна зыян келип атат да. Ошону суу чачып, ар убакта суу чачып турса, ден соолуктарга пайда болмок. А эми кыш кызын булардыкы дагы кыш кызын карды депти карап отурбай, дептени азыр кээ бир дептерде 2-ден 3-ден грейдер, 1-ден грейдерлери бар кээ бир райондордо. Алар жетишпейт. Ар бир айыл өкмөт болсо, ошол жерде карларды күрөп турса, бу дагы элге жашоо шартын жакшыртмак да. Ушул себептен бул техниканы абдан керек, бул техникалар. Ар бир айыл өкмөткө керек. Ар бир айыл өкмөттү айылдарга деле кылып, мүмкүнчүлүк болсо кылсак жакшы болмок да. Ыңгайлуу шарт болуп өзүңүздөр түзүлгөндөн кийин кандай өзгөрүү болду? Өзгөрүү абдан жакшы. Мисалы бул саарда башта алынчы мезеле башта аддел эле болчу.
мэрдин премьери отдел болчу. Анда техника аз болчу. Андан бөлүнүп чыккандан техника көбөйдү. Азыр колдон келишинче алып атабыз. Кудайга шүгүр, эл деле ыраазы. Кандай техника алдыңыздар? Биз мусор ташыган машинадан төгүп алдык. Андан башка вышка алдык. Баксак бутаанга. Мына түнкү жарыктандырууларды оңдогонго, койгонго. Андан башка мына КАМАЗды алдык. Мына суу чачат, көчөгө суу чачат. Кайсы убактарда суу чачасыздар көчөлөргө? Бизде необходимость болгондо чачабыз. Бизде ушу күн ызып, чаң болгондо чачабыз. Анан кийин эми биздин дагы бюджетибиз чектелүү. Анан биякта ушу көп эле нерсени ушу тазалыктын моюнда өрттөндүрүп, жашылдандырып, бүт эле суу коюш. Канча абоненттериңиздер бар сиздерде? Абонент бизде өзү 106 көчө. Ошонун 12800 өзү 19300 деп айтылат. Но миграция резервинен где-то азыр средний 12300 адам жашайт. Анан ички миграцияда көп. Bir ay biyaka жашап, анан интак көчүп кетип дегендей. А так где-то 11.000-12.000 тегинде население бар. Эл көнүп калды, убагында төлөп атышат, жакшы эле. Бир адамга канчадан алып атасыздар? Бизде өзү мынау жаңы жылга себестоимость аныктай элекпиз. Бир куб таштандынын себестоимость аныктай элек да. Былтыр биз эсептегенбиз, себестоимость 21 сомдон айланган. Жаңга. Анан анын 15-ин население өзү төлөйт. Ушу элге кичине жардам болсун деп мэрия 6 сомун как субсидия кылып мэрия төлөп берет бизге. Биз кылган ишибизге акча алабыз да. Ошол. Ошондо ар бир адамга 15 сомдон кетти. Эми дагы кайта эзиптесекпи деп атабыз, себестоимостун аныктап, анан элге жыйындарды алып чыгабыз да. Анан эл макул десе көтөрө келет. Себеби дегенде биздин таштачу жайыбыз бу шаардан 30 километр алыстык. Багып келиш 15 километр жака, 15 километр бияка. Анан основной ошо ГСМден зависть этет экен. Анан Кудай кааласа эл деле түшүнөт деп ойлойбуз. Алар деле туура кабыл алып атат. Мындай сүйлөшүп атабыз эл менен деле көчөдө. Жыйырма 8 киши бул жерде эмгектенүүдө, ыңгайлуу шарт муниципалдык ишканасы катары. Долбоор менен иштеп баштагандан бери долбоор аркылуу көп жыйынтык жакшылыктарды немеди көрүп жатабыз. Анткени долбоор аркылуу 2 дана мусоровоз салдык. Анан дагы ушул жерде бул бөлмөнүн ичинде көрүп турган эмеректерге чоң жардам тийди. Анткени биз мурунку тапта мэриянын бир бөлмөсүндө отурчу элек. Азыркы учурда мынакей сиз көргөндөрдөй 1-2 бөлмөбүз бар, өзүнчө кампабыз бар. Бул жерде ошо долбоор аркылуу жардам менен бул жерде оргтехника, эмерек жана отургуч креслолор аркылуу жардам берип көрсөтүлгөн. Жакынкы убакта ошол эле долбоордун алкагында жаңы бир трансформатор алууну пландап жатабыз. Жакынкы убактарда буюрса бу да ишке ашат деп ойлойбуз. Негизи ушу долбоордон алынган сиздер жабдыктар, техникалардан кийин ишиңиздерге кандай таасир болду? Бул жөрөлгөлөр аябай эле ишибизге көп жеңилдиктерди берет. Анткени мурунку тапта биз техника жактан, башка жабдыктардан кичине кыйынчылыктарды жашап келатсак, азыркы учурда ушул техникалар, ушул эмеректер менен эле көп иштерди аткара алдык да. Анткени мисалы мурунку кирбеген көчөлөргө кире алып атабыз. Мурунку техника жүктөй албаган нерселерди азыр жүктөп көп эле ыңгайлуу нерселер бизге пайда болду. Албетте биз дагы бул долбоорго ыраазычылыгыбызды билдирип, жана кызматташуубуз мындан аркы алдыга дагы жылат деп үмүттөнөбүз. Чогуу иштешкенге биз да кызыктарбыз.
Bizde azыр Союз МСУда былтыркы жылы 2 айлы өкмөт болсо, бүгүнкү күнү 4 айлы өкмөтбүз. Хелветес жана өнүктүрүү саясат институту ишке ашырып аткан долбоордо биринчи фазада 2 айлы өкмөт бир шаар болсо, бүгүнкү күнү 4 айлы өкмөт бир шаарыбыз бар да. Ошо Токтогул районунда 10 айлы өкмөт бир шаар болсо, бүгүнкү күнү 1 айлы өкмөт кирген эмес да, пилотный болуп, калганыбыз киргенбиз. Анан мына бүгүнкү күнү социалдык экономикалык өнүктүрүү программасын иштеп чыгууда да методика негизинде биз конкурстан именно Токтогул району Чолпон Ата айлы өкмөтү биринчи орунду алдык, Токтогул шаары мэриясы экинчи орунду алдык, жана Жаңы Жол айлы өкмөтү поощрительный приз алдык да. Ошондо ушу биздин пилоттук айлы өкмөттөрдөн эң алдыңкы орундарды алдык. Бул социалдык экономикалык өнүктүрүү программаны да кээ бир муниципалитеттер көңүл бурбай атат да. Негизи көйгөйдүн баардыгын чогултуп алып келип ошол СИОП деп коебуз, СИОПтун ичине киргизип отуруш керек да. Анан кийин ошондо мондай бир тартиппи, порядокпу болот да. Биз каалаган учурда эле каалаган көйгөйдү ар жерден ала албайбыз да. Баардыгы ар бир мындай келгенде ошо элдерден чыккан, элдик жыйында, фокус топтордо чыккан көйгөйлөрдүн баардыгын чогултуп келип СИОПтун ичине киргизип, анан СИОПту бир 5 жылга кабыл алсак, 5 жылдын ичинде эмнени аткарабыз, кантип аткарабыз деген нерсенин баарын ушу программанын ичинде иштеп чыгып алабыз да. Долбоор Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланып, өнүктүрүү саясат институту жана Хелветес уюмдары тарабынан консорциумда ишке ашырылып келет. Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоорунун негизги максаты бул жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарындагы кызмат көрсөтүүлөрдүн башкаруу системасын жакшыртып, кызматтардын сапатын, жеткиликтүүлүгүн жана туруктуулугуна көмөктөшүү болуп эсептелинет. Ошондой эле жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары үчүн атайын методиканы иштеп чыгып, ал методика кызматтарды жакшыртуу аракеттер планы деген методика деп иштелип чыккан. Кыскартып айтканда КЖАП методикасы деп айтылат. Ошол методиканы жер-жерлерге таратуу, ошондой эле кызмат көрсөтүүнү жакшыртууда жарандарды ошол кызматтардын аткарылышына мониторингке тартууну үйрөтөт. Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоору 3 фазада ишке ашырылып келет. Биринчи фазасы 2015 жылдан 2019 жылга чейин аралыгында аткарылды. Экинчи фазасы 2019-2023 жылдар аралыгында, ал эми 3-чү фазасы 2023-2025 жылдар аралыгында ишке ашырылат. Долбоордун биринчи фазасында жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын 30 муниципалитети тартылган, ал Ысык көл жана Жалал Абад областары. 30 муниципалитеттердин жалпысынан 56 КЖАПтар даярдалып, анын 38-и колдоого алынган. Бүгүнкү күндө бардык ошол 38 КЖАПтар ийгиликтүү аткарылып, ишке ашырылууда. Бул деген ошол методиканын туура экендигин тастыктайт. Ушул методиканы жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарына, ошондой эле өнөктөшү Союз МСУ аркылуу дагы жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбооруна пилот эмес, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарына бүгүнкү күндө таратып, 2019-20 жылдары ошол жергиликтүү өз алынча башкаруу союзу аркылуу 14 пилоттук айыл аймакка КЖАПтарды даярдалып, колдоого алынган. Ошолордун бири бүгүнкү күнү ошол Токтогул районундагы Белалды айыл өкмөтү болуп эсептелинет. Ал эми жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоорунун алкагында ошол биринчи фазада Токтогул шаары өзү пилоттук айыл аймак болуп, 2 КЖАПты ишке ашырган. Ал бүгүнкү күндө ошол Токтогул шаарынын тазалыгын, көрктөндүрүүсүн жакшыртуу боюнча, ал эми экинчиси бул балдар чыгармачылык үйүнүн кызмат көрсөтүүсүн жакшыртуу болуп ишке ашырылган. Ошонун алкагында бүгүнкү күнү тажрыйба алмашуу ушул Союз МСУ аркылуу даярдалып, азыркы күнү ошол Союздун пилоттук айыл өкмөттөрүнүн экинчи фазасындагы 21 айыл өкмөттөрү үчүн бүгүнкү күнү тажрыйба алмашуу өткөрүлүп жатат.
Муну ошентип Токтогул жергесинде жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу долбоорунун алкагында тажрыйба алмашуу иш-чарасы өзүнүн максатына жетти десек болот. Анткени бул иш-чарага катышкан областыбыздын жерлериндеги айыл аймактарынын башчылары өздөрүнүн жакшы маалыматтарды алгандыгын белгилеп жатышты. Ал эми биздин кийинки көрсөтүүбүздө ушул эле райондогу бел алды айыл аймагында дал ушундай иш-чаранын жүрүшү туурасында баяндайбыз. Ал эми бүгүнкү программабыз ушуну менен соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.